өзүм оюмду айтып кетейинчи. Айтыңыз. Отурам мен баштап отурсам да. Атыңыз ким болот? Мен Манас шаарынан чалып атам, Назарбек. Назарбек байке, айта бериңиз. Той аштарда жасалган тамактар боюнча да айтып кетейин дедим да. Мен өз көзүм менен көп көрүп жүрөм. Жылкы соет, чучукту жасайт дагы. Чеги жетпей калса, ошол баклажкага салышып, ошол кайнап аткан этке кошуп кайнатышат да. Коюңуз. Анан аштем дегенде чоң эмеге казанга үстүнө пленка жаап демдешет. Ошону көрүп жүрөм чын эле, бул дагы зыян. Көрүп жүрөбүз, ооба. Анан койдун каллясын дагы башын кайнатканда баягы азыр ушундай кандай бир мода чыгарышып алыптыр. Ооба. Пакетке көп ороп салып туруп, шорпого салып коюшуп атат да. Баягы жыты шорпону бузуп коет дегендей. Укмуш туура эмес. Эл душманы жасайт муну. Муну сол адам жашабайт. Рахмат сизге, чоң рахмат. Кафелерден дагы көп көрүп жүрөм. Ушул нерсени текшерүү болсо, кафелерде баары айткан күндөрүм да болду ушун үчүн. Бул акмактык. Акмактык бул, чындыгында акмактык Муну да. эме кылыңыз, көрүп калсаңыз же пикир катары жазып туруп эле Facebook баракчасына салып коюңузчу, ошол жерден да эл биле жүрсүн. Эме негизи мисалы тойго, кафеге тойго чакырганда кеминде 150 киши келет да. 200, 250, 300 киши келет. Ошончо казандагы нерсени ошончо кишиге берип отравление да, мындайча айткандачы, бул туруп турган, карап турган баскынчылык деп коет да мунучу. Такыр туура эмес. Неге ушунча надан болуп калдык? Бул билимдин жоктугу же ушунчалык адамдар Кайдыгерлик боло берет. Айтышты билбейм. Кайдыгерлик боло берет деп, бул акмактык да. Баклажкада жасалып атканда кандай нерселерден болуп атат? Полный эле отходдон болуп атат да баклажкачы, ят да. Таштандыдан жасалат, жерде калып калса, ал канчалаган жылдар бою ал эч качан чирибейт да. Бул эмне деген химия болуш керек? Ушунчалык уулап атат да, улуу зат да булчу. Сөз жок. Азыр жарнамалык түрмөккө кезек берели.